Зоболо масс медиасына Сокулук районунун Селекция айылында жайгашкан Орогорто мектебинде 14 жаштагы кыз зордукталгандыгы боюнча маалымат түштү. Анда Орогорто мектебинин директору Рахат Дүйшеналиева, тарбия завучу Фарида Бейшембаева, соцпедагог Манзура Султаналиеванын уюштуруусу менен мектепте дискотека болуп өткөндүгү айтылат. Ошол кезде 8-класстын окуучу кызы белгисиз жарандар тарабынан зордукталган. Кылмыш ишин жашыруу үчүн мектеп жетекчилиги жабыр тарткан кыздын тайжеси менен келишим түзүп, тайынсыз жоголуп кетти деген маалымат таратышып, милицияга кайрылышкан. Мектепке барган чагыбызда мектеп директору менен соцпедагогту иш үстүнөн таппадык. Журналисттик топ келгенин билбей калган тарбия завучун кабинетин бекитип ала элегинде кармап калып сөзгө тарттык. Бирок тарбия завуч Фарида Бейшембаева жогоруда айтылган маалыматтарды четке какты. 14 февраль карата сүйүгүнгө карата дискотека уюштурганыңыздар турбайсыздарбы мектепке? Жок, эч кандай 14 немеде биз сентябрда, январда дискотека уюштурган жокпуз, эчтеке дискотека боло элек. Ошол дискотека 150 сомдон акча требуйт этип, ошо 150 сомдон уюштурду деп деген маалымат чыгып атпайбы бизге? Жок, дискотека болгон да жок. Бизде театр келген начальник класска, жаңы жылга карата бияктан началкадан ёлка өтүп атканбыз. Анан эле 12де токтоткула деди. Анан 12де токтоттук, бүт анан старший класстарга жетпей эле дискотека токтогон. Ошондон бери бизде эч кандай дискотека болгон жок. Экинчи суроом, ошол 8-класстын окуучу кызы зордукталышы боюнча кандай маалыматыңыз бар ошо тарбия? Бул кыз зордукталды деген такталбаган маалымат да. Али медэкспертизаларын жыйынтыгы чыга элек. Анан кийин бул боюнча дагы эмелер иштеп атат, следовательдер иштеп атат. Бул боюнча биз ал милициядан бир маалыматтар так келгенде анан кийин интервью бере алабыз да. Бул такталып жанагындай ошо шектүү кармалып атпайбы? Шектүү кармалды. Анан кийин бүгүн кече кармашты. Анан кийин медэксперт, суд экспертизадан бизге еще жыйынтык чыгып келген жок. Анан ал баланы деле убактылуу кармап атабы же кандай экен бизге азыр мектепке так маалымат жок да. Анан бул бала кызды бүгүн ушунча күндөн бери өткөндө кайра сабакка келип баштаган. Анан эле кайра келбей калгандан бери биз милицияга кайрылып, акимиятка кайрылып, кат жазып, районго кат жазып туруп, анан кийин издебешти. Анан кече табышып, бүгүн интернетке өткөрүп атышат. Өзү эжекеси, тайэжесинин колунда чоңойчу экен, апасы Кочкордо күйөөдө экен. Анан кийин тайэжеси дагы менин күчүм жетпейт, тарбиялай албайм деп өзү отказ жазды. Ошонун негизинде интернетке өткөрүлдү. Кайсы интернетке өттү ошондо? Бүгүн жаңы соцпедагог өткөрүп келди, мына азыр жаңы келди да. Мен ошонун кайсы эме экенин билбейм азырынча. Ошол зордукталган күндүн эртеси күнү кыз жоголуп кетти деген маалымат чыгып атат да, сүрөтү менен, Ошол кыз ушундай болуп жоголду деген интернеттен. Мектепке келбей калган күндөн эле WhatsApp'тан биз таралды, биз деп аттык. Канча күн жоголду, эмне болуп жоголду ошол боюнча? Бул ошол 25 январда жоголду. Анан эле 28-inde кайра табылды, сабакка келип баштады. 3 күндө табылды. Кайда жүрүп туруп? Биз 3 күнгө чейин милицияга барсак, 3 күнгө чейин издебедик деди, издебейбиз деди да. Анан 3 күндөн кийин бирок кыз өзү табылып, сабакка келип баштаган. Анан кийин эле кайра жоголуп кетти да, монтип анан кайра издеп, ушинтип ары бери жоголуп эле кайра табылып ушинтип атты да. Анан акыркы күндөрү таптакыр мына 2 жумадай жоголуп кетти. Маалыматыңыздар барбы? Каякта жүргөнү тууралуу? Каякта жүргөндүгү тууралуу бизде маалымат болот да, ар кандай маалыматтар. Бул жолдош кыздын үйүндө түнөп жүрүптүр. Акыркы маалыматта бизге могу жактан компьютерный клубтан кармап келдик да. Биз ошол жерден кармап келдик. Анан милицияга өткөрүп бердик. Анан кийин кайра сабакка келип баштаган, анан кайра акыркы жумада дагы жоголуп кетти да. Ошол эле мектепте 5 жыл мурун дагы бир кыз асынып өлгөн экен, 9-класстын окуучусу. Конфликт 500 сом үчүн 500 сом эме кылды деп ошол кыздан табылды деген уят кароосунан кийин ошол ботинкасын туура эмес маалымат. Бул эч кандай ошол кыз асынып өлүп алат да эртеси күнү. Ошол маалымат тууралуу дагы уктук биз. Ошол боюнча айтсаңыз 5 жыл мурунку. 5 жыл мурунку маалыматты өзүңөр деле билдиңер болуш керек. Бул кыз ошол учурда акча жөнүндө сүйлөшүп атканда кыздын бутунун жанына түшүп калган экен да, акчачы. Аны көргөн бар деле, балдар деле көрүшкөн да. Анан ошол боюнча эле ошол замат эле кызды Манзоралар класс жетекчилери алып чыгып кеткен дагы, өзгөчө жекече сүйлөшүп, анан ошол учурда мамасы дагы чогулушка келип калыптыр да. Башка кызынын чогулушуна келип, анан алдынан чыгып, раз болду, сизди чакыралы деп аттык эле деп, анан мамасы менен өткөрүп сүйлөшүп, анан кийин жөнөткөн үйүнө. Анан
үйүнө барганда деле ушул улам класс жетекчи чалып турган, Мира Төлөгөннан деген мугалим болчу. Чалып сурап турган, ошондо кыз кандай, жакшыбы десе, жакшы эле жүрөт, азыр биз тамак жасап атабыз, настроениясы жакшы деген да. Анан үйүнө барып алып кеткен, андан кийин биздин эч кандай тишибиз жок ал жерде. Анын мындай элдин алдына чыгарып, уят деле кылган эч ким болгон эмес. Наоборот, мүмкүн болушунча батыраак алып чыгып кетип, жекече сүйлөшүлгөн. Ошол кезде тарбия завуч белеңиз же мугалим белеңиз? Жок, мен тарбия завуч болчумун. Тарбия завучусуз. Тарбия завучу катары мындай тарбиялык иштерди, түшүндүрүү иштерин жүргүздүңүздөрбү? Кантип жүргүзбөйбүз? Жекече сүйлөшүп атабыз дедикпи? Жекече сүйлөшүү болду да. Ошол жекече сүйлөшүүдөн кийин психологический атака болуп кеткен жокпу алыска? Жок, биз ошол суицидке барды деп ойлойсуз? Жок. Алып кеткенден кийин эле ошол күндүн эртеси күнү кыз суицид кылып атпайбы? Эми дагы ага чейин иштер жүргүзүлдү да. Биз кыз менен апасы менен чогуу өзүнчө соцпедагогдун кабинетинде отуруп сүйлөштү. Эми ушундай тарбия завучу экенсиз же окуучуларга кандай иштерди жүргүзүп атасыз? Окуучулар менен ата-эненин ортосундагы мамилеге, мугалим менен ортосундагы мамилеге кандай иштер жүрүүдө? Бизде аябай көп иштер жүргүзүлүп атат. Мисалы үчүн биз мына сентябрдан бери эле баардык план менен кетебиз. Ата-энелер менен чогулуш өткөрүп атабыз. Ата-энелер менен байланышыбыз аябай жакшы. Биздин бүгүнкү күнгө чейин бизде ата-энелер мектеби, энелер мектеби ачылган. Гапыр Мадаминов деген агайды билет болушуңар керек, журналисттер, ошол агай өзү келип бизге мугалимдер менен жолугушуп, өткөрүп, анан ата-энелер мектебин өзүбүз ачып, анан бүгүнкү күндө ата-энелер ошол окуп калышты, башка көп класстарды шек алып. Окуядан кийинки эмеге кыймыл аракетиңизде кайсы окуядан кийинки? Могу кыздын жоголуп, андан кийин зордукталды дегенден кийин. Бизде андан кийинки ошол кыздар чогулушу бар. Бизде кыздар чогулушунун төрайымы бизде Айнура деген кызыбыз, Иманалиева. Кыздар советинин чогулушу өткөрүлдү. Кыздарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Мындай кылбагыла деген класстык сааттар өткөрүлүп атат. Кантип биз ушу иш-чара жүргүзбөй эле ушу жөн эле жүрө беребизби? Ата-энелер жыйналышын өткөрдүңүздөрбү? Ата-энелер жалпы мектеп чогулушун жакында эле өткөрдүк. Өткөн жумада 16-февралда өттүк, 16-февралда жогорку класстын ата-энелери менен бизде актовый зал кичинекей болгондуктан бөлүп өтөбүз. Ага чейин 6-7 класстарды өткөрүлгөн. Анан жекече класстар өзүнчө ата-энелер чогулуштарын өткөрүлүп атышат. Ата-энелер менен тыгыз байланыштабыз. Тарбия завуч катары өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди сезип атасызбы? Албетте сезем. Эмнеге сезбейм? Биз ушул жерде эртеден кечке иштейбиз, ошо тарбиялык иштер боюнча жүрөбүз да. Ушул кезге чейин 5 жыл мурун суицидке барган экен. Ушул эле мектептен, ошол сиздин көз алдыңызда окуп жүргөн кызда. Ошондо да жоопкерчилигиңизди сезгенсизби? Албетте сезгенбиз. Ошо жоопкерчиликти сезген үчүн биз улам ата-энесине чалып, кыздын эмне болду, настроениясы кандай, урушкан жоксуңарбы, катуу мамиле кылган жоксуңарбы деп биз энесинен жатканга чейин класс жетекчиси сурап турган. Биз класс жетекчиден сурап турдук, тынч эле экенби, тигилер жакшы эле экенби, урушуп салбаптырбы, бир жака тарынып кетип калбаптырбы деп эле сурап турдук. Андан соң жабыр тарткан секелектин класс жетекчисин сөзгө тартканга үлгүрдүк. Мен Асыналиева Гүлназ Мукашевна Орок орто мектебинде англис тил мугалими болуп иштейм, 8-А класстын класс жетекчиси. 8-А класстын класс жетекчиси ошол кыз боюнча жүрүм туруму кандай эле, ошол боюнча баштасак дегенде. Фатимага мен Абдыкарыева Фатиманын 5-чи класстан бери класс жетекчиси болуп келатам. 5-6 класс ичинде бул кыз өзүнүн мүнөзү боюнча, характери боюнча аябай жоош кыз болчу да. Көп адамдар менен аралашчу эмес, көп байланышчу эмес да. Класста 1-2 кыз менен сүйлөшчү. Негизинен өзү жоош, андай берилген тапшырмаларды өз убагында аткарган, ушундай кыз болчу. Сабакты көп калтырчу, үй бүлөлүк шарттарына байланыштуу. Анан бирок сабактан жетишкендиги дагы орто болчу да. Ошондо 3-4 деген балалар окуп атабы? 3-4 аралаш, 3-4 деген балалар аралаш окуду. Мындай үй бүлөлүк проблемалары деп калбадыңызбы? Ошол менен кандай иштештиңизби ата-эне ортосунда же болбосо? Ооба, үй бүлөлүк проблемалары болгондо бул Фатиманын деген өзүнүн энеси каза болгон деп бизге чейин тайжесин берген маалымат боюнча өз энеси каза болгон деп бул мектептин учетунда толук жетим деп катталган да. Мектепке кандай гана гуманитардык жардам болбосун дайыма бул кыз каралып турган, гуманитардык жардамдардын дайыма алчу, милдеттүү түрдө ал списокто 1-орунда турган кыздардан болчу да. Анан өзүнүн
мисалы үчүн онлайн учурунда окуганга мүмкүнчүлүгү жок болгондугуна байланыштуу мен класс жетекчиси катары телевизор алып барып берген. Себеби үйүндө телефону жок болчу да, телевизор алып барып берип, анан байланышка кайтарым байланыш болуш үчүн телефон бергенбиз да. Ошол материалдык жактан поддержка болчу. Биякта ар кандай независимый мамлекеттик эмес коомдор бар, ошолордон дайыма жардам келгенде жардам алып турчу. Ар кандай ушундай жетимдер үчүн уюштурулган иш-чараларга дайыма катышчу да. Эми ошол окуяга келип токтолсок, окуяны кандай уктуңуз? Бул Фатиманы 7-класста аяктагандан кийин эле август айында менин классымда окуган Мендибекова Мээрим деген окуучумдун ата-энесинен эртең менен мага звонок түштү. Анан ал эже айтты, сенде ушундай Фатима деген кыз бар экен, түнкү саат 12-де көчөдө калып, сенин үйүңө жатып кетейинчи деп Мээрим деген кыздан сурангандыгынан түн ичинде барып алып келген каргас болдук деп эртең менен чалды мага саат 8-де. Мен тайэжесине чалып ушундай Фатима көчөдө калган экен, эмне үчүн аякта жүрөт, көчөдө калганын билдиңиз беле десем, тайэжеси мен кечинде подружкамдыкына кеттим деп кеткен эле деп айтты. Экөөбүз чогуу барып, ал үйдөн алып келгенбиз Фатиманы. Ошол анан август ичинде бардыгыбыз тең сентябрь болду, окуу башталды. Окуу башталгандан кийин да ушундай эле окуя кайра кайталанды да. Ал экинчи рет кайталанганда ал ошо классындагы эле Акылбекова Айжамал деген кыздын дарбазасына барып түнкү саат 1-де мен сенин үйүңө жатып кетейин деп сурангандыгынан ата-энеси кайра байланышты, эртесин ушундай экен. Фатима жөнүндө мен ата-энелерим да билет да. Булар өз учурунда материалдык жардам да көргөзүшөт, ушундай томолой жетим деп кийим алып берген учурлар болгон, ата-энелер комитеттери өздөрү өз ара организовать этишкен да ошондой жардамды. Анан экинчи ситуация болгондон кийин эле мен мектепке билдирдим. Соцпедагогу, тарбия завучуна, директорго бардыгына тең кайрылуу билдирип, ошондон кийин учетко алынды да. Бул уже учетко экинчи башка категория менен алынды. Мурда томолой жетим болуп алынса, кийинкисинде уже ребенок, оказавшийся в тяжелой жизненной ситуации деген категория менен алынды да. Группа риска. Анан зордукталганы боюнча сураганда негизи ошо зордукталганын сиз биринчилерден болуп билдиңизби же класс жетекчи катары же акыркылардан болуп билдиңизби? Биз ошол тапта дагы Фатима үйүнөн чыгып кетип, жоголуп кеткен. Ал убакытта эжеси 3-чү чейрек башталган учурда эле сабакка келбей калды да. Биз аны менен тыгыз байланыштуу болуп, улам сурап турабыздан тайэжесине байланышып сурасам, айтты, Оштогу Төлөйкан деген айылда болчу, кар калың жаагандыгына байланыштуу келе албай атат. Жол бек болуп, жол жабылып калды деп, жана жол ачылары менен эле келет деди. Андан кийин эле 22 январь күнү келген экен дагы, үйүнө бир күн түнөгөн, 24 январь күнү чыгып кеткен да, ошол боюнча кайрылып келген эмес. Ооба, жетим деп катталып келген да, ушу сентябрь айынан баштап. Ошол ушунда билинди да, апасы тирүү экендигинчи. Себеби апасы тирүү экен ошондо. Буга чейин каза болгон деп берген. Мен барып жүрөм деп. Анан свидетельство о смерти требовать эткенбиз да. Биз мугалим администрациялардын бардыгы тең, эгерде чындыгында жетим болсо, сиз опекун болуп аткандыгыңыз болсо, официально оформить этели дагы, пособие алыңыз, бул кыздын өзүнүн жеке керектөөлөрүнө акча чегертип алыңыз десек, документ топтойлу десек, ошо свидетельство о смерти предоставлять этип бере алган эмес да. Анан канча бир нече жолу сурадык, бирок бул документти эч бизге алып келе алган жок. Ошого байланыштуу ал иш токтоп калган. Анан ушул акыркы жолу ушул жоголгондо Instagram баракчага ар кайсы жакка жарыяладык. Тайэжесин барып милицияга заявление жазыңыз дедик, милицияга жаздык. Анан классташтары болуп чогуу издеп баштадык. Анан 6-күндөрү чыгып интернет компьютерный клубтарга көп барчу да, ошо бир компьютерный клубтан таптык. Анан ошол жерге тапкандан кийин эле сурадык, каякта жүрдүң, 5 күн үйдө болгон жок. 5 күндөн бери каякта жүрөсүң десе, мен бир байкенин үйүндө жашап атам деди. Анан ошол жерге ИДН чакырылды, участковый чакырылды. Анан биз ошол өткөрүп бердик, ушундай болду деп заявление өздөрү жазды тайэжеси.
Кече күнү ошо эметик милициянын маалыматында кече бир иш кармап атпайбы? Ошол баланын үйүндө жашап атабы ошондо? Жок, ал жакта эмес, бул кызды Жалал Абадтан таап келишти да. Бунда дагы ошо классташтарынын жардамы аркылуу, мектептин жардамы аркылуу таалып атат. Себеби класстагы балдар менен тыгыз иштегендигибизге байланыштуу ал TikTok'тогу аккаунтун тапты. Ал аккаунтун милицияларга бердик. Ошо милиционерлер аккаунт аркылуу сүйлөшүү аркылуу кыз Жалал Абадта экендигин аныктап, аны ошол жактан алып келишти. Азыр болсо бул тарбия салуучубуз айтып атпайбы? Дискотека болгон жок мектепте депчи. Бизге жеткен маалыматтарда 150 сомдон окуучулардан чогултулуп, чоң класстарга дискотека уюштурулуптур. Ошол дискотеканын эртеси күнү зордукталып атабы же түнү зордукталып атабы айтор, эртеси күнү зордукталган деп билинип атат да. Жок, бул туура эмес маалымат. Мектепте эч качан дискотека болгон эмес. Кыз деген мектепке да келген эмес. 3-чейрек башталгандан кийин 23 январда үйүнөн чыгып кеткен боюнча кайра кайтылып келген эмес. 27 январь күнү тайжеси милицияга заявление жазып атат да, 3 күндөн кийин алат экен деп. Анан ага чейин дагы заявление менен кайрылганбыз, бирок Фатима өзү келип калгандыгына байланыштуу тайжеси мен эч кандай доом жок, себеби кызымдын дени сак, өзү жакшы абалда келди деп заявление жазып берген биринчи ирет кайрылганда. Экинчи ирет кайрылганда ошентип бир кишинин үйүндө жашап аткандыгы маалым болду бизге. Андан кийин биз тийиштүү органдарга кайрылдык. Тайжеси андан ары өзү иш алып кетиш керек болчу да, биз андан ары уже кийлеше албай калдык да. Себеби анын өзүнүн опекуну бар да, тайжеси. Официально не оформленный болсо дагы ошол киши аны представлять этет да. Эженин социалдык абалын айта кетсек, бул деген материально необеспеченная семья. Женщина неграмотная, орусча сүйлөшсөм болот, каршы эместерди. Бул сабатсыз эже да, эч кандай билими жок, кесиби жок, эч жерде иштебейт, өзү квартирада турат, өзүнүн мисалы үчүн турмушка чыккан, тоже гражданский бракта, у нее 3 детей от разных мужей. Дети оформлены на нее везде, вот во всех свидетельствах, где строка отцовства отсутствует. Ошондо кызды кандайча багып калыптыр, ошону тактадыңызбы? Ооба, кызды деген бул тайжесинин айтуусу боюнча бизге ушуга чейин тайжеси энеси каза болгон деп айтып келген да. Ал тайжесинин айтуусу боюнча сиңдиси Ош тараптан келатып авария болуп, ошол авариядан каза болуп калган деп айткан бизгечи. Анан ушу Фатиманын эле бөлөсү чогуу менин классымда окуйт да, мен буну эмчектеш кылып эч жакка бербейм деп багып алгам деп айтып келген. Бирок му акыркы жолу ушу киши менен чогуу жашап жүргөндүгүндө маалым болгондо тайжеси айтты да, мен эми айтайын, ушундай бунун энеси ушундай ичет. Мен ушинтип уялганыман айтпай жүргөм, бирок айтайын Гүлназ, ошон үчүн да документти алып келип берем деп ушинтип айтты да. Ушунда билдик биз то, что действительно ее мама жива. Негизи эле бардык мектепте ошо өлүм тууралуу күбөлүктү, өлгөн адамдын өлгөндүгү тууралуу күбөлүктү требует этет эмеспи? Эмне үчүн ушул кезге чейин ооз эки турду айтса, анда ооз эки кабыл ала бергенсиздер мектепке? Жок, мисалы үчүн бул эже эмне деген, биз канча жолу айттык, ошо Ошто мисалы үчүн Каракулжада сиздин деген родственниктериңиздер бар, туугандарыңыздар бар, байланышыңыз WhatsApp аркылуу сүрөткө тартып болсо дагы алып келиңиз депчи. Анан бул эже мен сабатсызмын, аякта туугандарым жок деп такыр алып келе алган жок да. Эми ал документти бизге эч ким бербейт да, мисалы үчүн мы не имеем даже права просить этот документ. Ал өзү предоставлять этпеш керек болчу да. Биз айттык, давайте пособие чектирип алалы, чтобы ее хотя бы как-то материально обеспечивать ее личные нужды депчи. Но она этого не сделала. Потому что на самом деле мать была жива, да, вот в чем проблема. Буга чейин ошол жана биз сөз кылып жаткан секерек кыз бир нече жолу жоголгон экен, баарыңыздарга маалым экен. Ошол жоголуп кеткенден кийин кандай түшүндүрүү иштери жүрдү? Жоголуп кеткенден кийин бул Фатима менен өзүнүн беседа кылганда бул айтты да, мен өзүмдүн времямды контролировать эте албай калам, ойноп жүрө берем эшикте. Анан кеч болуп кеткенден кийин үйгө баргандан апам урушат го деп корком деп ушундай объяснение берди да. Ошондон кийин план түзүп көрдүк, давай мындай кылалы, сен сабакта мынчадан чыгасың, мынча саат ойно, андан кийин үйгө кел деп ушинтип план менен распорядок дня, планировать свой день, ошону үйрөтүүгө аракет кылдык да. Анан бул ошо сабактан көп калгандыгына байланыштуу психолог менен да иштеди. Биздин мектепте психолог бар, ал дагы өзүнчө иш жүргүзүп жатты. Социалдык педагогдор дагы өздөрүнчө беседа жүргүзүп атышты да. Спорт зал эмеге ошо директордун бир туугандарынабы жана тайквондобу же болбосо башка спорттун түрүбү ошого арендага берилип атыптыр деп айтылып атат да. Ошол чынбы агай? Чын эмес. Эч кандай берилбейт.
программа боюнча эле сабактарды тренировкаларды өтүп жүрөбүз. Кружокторду өтүп жүрөбүз. Саат тренировка бүткөндөн кийин жаап кетип атабыз. Тарбия завучу мектеп директору менен соц педагог Сокулук районунда жабыр тарткан кыз менен жүргөнүн айткан. А көрсө бизге жалган маалымат берген экен. Ушул тапта соц педагог Манзура Султаналиева спорт залда жашынып отурса, мектеп директору иш ордунда жок болуп чыкты. Мугалимдерден тарта кичине класстын окуучулары баш болуп, чоң класстын окуучуларына чейин, ал турсун класстын ата-энелерине дейре кезек менен мектепти тазалап, жууп турушаарын билдик. Ата-энелерден бери мектеп жууп жатышканы менен мектептин абалы мышык ыйлаарлык абалга жетиптир. Мектеп директору мектепке келген чыгар деген ой менен кайра келгенибизде, мектептин кире беришинде мугалимдер менен баарлашып турган жеринен шапкармадык. Жарыраак жакка барып албаңыз, суроо берип. Жок, эмне боюнча? Мен даярданайын да эмне боюнча айтсам анан. Кыз боюнча эле өзүңүздү тааныштырып койсоңуз биринчи. Рахат Асековна. Орок орто мектебинин директору болосуз, Ушул болуп өткөн окуя боюнча өзүңүздүн маалыматыңызды берип өтсөңүз. Бул Абдыкалиева Фатима бизде 2 класстан бери окуйт. Өзүнүн энеси жок деп тайэжеси опекун болуп багып жүргөн. Анан жайдан бери ушу мектептин учетунда турат. Соц педагог иш жүргүзүп атат. Андан сырткары өткөндө дагы жоголуп бардык семилерге берип, анан табылган, андан кийин учетка алып тергөөчүлөр иш жүргүзүп аткан. Мектептин психологунда дайыма көзөмөлдө болуп турат, бирок окуганы жакшы, сабакты калтырбайт эмес. Ошо качып кеткенди атпайсыздар, ошо качып жоголуп кеткен убактар болуптур да, ошо тарбия завучу да маалымат берип өттү бир аз. Ошол учурда окуучу кыз менен иштештиңиздерби? Албетте иштесе, мунун биринчи качканы жайкы каникул учурунда болгон. Жайкы каникул учурунда ошол баккан эжеси төрөгөн мезгилде үйүнө барбай, 2 күн ошол кыздардын үйүнө жатып жүргөн экен. Ошолундан баштап эле алардын эне атасы маалымат бергенде соц педагог анан тарбия завучу учетка алып дайыма иш жүргүзүп турат. Ошо зордукталгандагы окуя. Ал жөнүндө маалымат бере албайм, себеби тергөөчү эч тастыктала элек маалымат жок деп бизге айткан. Ал боюнча эчтеке маалымат бере албайм. Дискотека уюштурулду, ошол уюштурулгандан кийин ушул окуя болуп атат деп айтып атпайбы? Эч кандай дискотека уюштурулган эмес, 8 класстарга андай болгон эмес. Бул жөн эле башкача эле информацияларда. Бул кыз каникулдан кийин неметип атат да, үйүнөн качып кетип атат. Себеби дагы неблагополучный семьядан болуп атат. Тайэже менен турган ошо мезгилде үйүнөн чыгып кеткен экен да. Ушул окуя болгондон кийин ата-энелер менен, мугалимдер менен иш алып бардыңыздарбы? Иш алып барып атат. Биздин мектепте Гапар Мадеминовду атайын чакырып, эне аталар окуучулар менен жолуктурганбыз. Ошол агайдын негизинде биз энелер мектебинде түзгөнбүз. Атайын энелер мектебин боюнча иштеген эже бар. Бардык класстарда класстык сааттар өткөрүлүп, эне аталар менен окуучулар менен түшүндүрүштөр жүргүзүлүп атат. Ушул окуядан кийин энелердин жок, ага чейин эле түзүлгөн. Сентябрдан баштап эле түзүп, бизде могул айылдын чети, ар кошкон жактан көп келгендер да, Кыргызстандын жети бурчунан келип окугандар бар. Ошол токтан ошо энелер мектебин ачып, ошону иш жүргүзүп атабыз да. Мектеп директору катары жоопкерчиликти сезип атасызбы? Тарбия иштерин жүргүзүп атабыз, эми бул. Жок, тарбия иштерин жүргүзгөн башка, бирок жоопкерчилик башка да. Сезип атабыз. Мектептеги ар бир балага карайбыз да, биз мектепте окутуп аткандан кийин. Ушундан кийин директорлукту тапшырып берүү оюңузда барбы? Бардыгын иш көрсөтөт да. Бардыгын алдын ала маалымат бере албайбыз, эми көрөбүз. Бул окуядан тышкаркы суроо, сиздерде эски мектептен спорт залы, анан жаңы мектептин спорт залы бар, эки спорт залды арендаға берип иштетип жаткан экенсиз. Эч кандай андай берилген жок. Окуу процессинде иштеп атат спорт зал. Биздин окуучу бар, тайквандист, ошол келип биздин окуучуларды үйрөтүп атат. Тайквандист сиздин жакындарыңыздан болобу? Жакындар болбойт, биздин окуучу болот. Ушул эле суроолорубуз менен Сокулук милициясына барганыбызда камераны көрөр менен чоңдоруна коңгуроо согушуп, журналисттик топту киргизбей коюшту. Орок орто мектебинде болгон кыз зордуктоо боюнча 14 жаштагы. Ошол боюнча суроолорубуз бар эле тергөөчүгө, анан ушу жетекчиликке. Бизде ГУда өзүнүн пресс-службабыз бар. Ошол пресс-службага кайрылсаңар, ошол жактан маалымат берет. Ошолордун разрешениясы менен бул жактан маалымат берилет. Биздин басма сөз кызматыбызга кайрылгыла, алар уруксаат берсе киргизебиз деген жооп уккан соң Чүй облустук ички иштер министрлигинин басма сөз кызматына кайрылууга мажбур болдук.
Бирок Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматынын улук инспектору Замир Сыдыков киргизбе деп айтуу биздин мойнубузда эмес деген жообун берди. Ал эми болуп өткөн окуя боюнча сураганыбызда жарым сааттан кийин жазма түрүндө жооп кайтарды. 2023 жылдын январ айында Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө арызы менен Сокулук районунун тургуну АГ кайрылып, жашы жетелек кызын 26 январга караган түнү белгисиз жаран үйүнө алып барып эркине каршы зордуктап койгонун билдирген. Аталган факт Сокулук райондук милициясына катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 154-беренеси менен кылмыш иши козголгон. Чүй облустук милициясынын кылмыш иликтөө башкармалыгынын жана Сокулук райондук милициясынын ыкчам кызматкерлеринин жүргүзгөн иштеринин натыйжасында аталган кылмышка шектүү болуп 1992 жылы туулган ТА аттуу жаран такталып, 2023 жылдын 2 март күнү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кылмыш иши боюнча тергөө уланууда. Кечкорун зордукталды деген окуучу кызды багып жүргөн Гүлбарчын аттуу жарандын үйүн таап барып сөзгө тарттык. Гүлбарчын айым эмне үчүн кыздын энеси тирүү турса да мектеп жетекчилигине өлүп калган деген маалымат бергендигин түшүндүрүүгө аракет жасады. Гүлбарчын дедиңиз, фамилияңыз кандай эже? Абдыкариева. Канча жаштасыз? 39 да. Жана Фатиманы кандайча багып калдыңыз? Же өзүңүздүн кызыңызбы? Фатиманы ушу кичинесинен бери багам да. Кийинде ушу 4 айлыгынан бери багып келем. Ал менен тең ушу 2008 жылкы уулум да бар. Ошол экөөнү тең чоңойтуп келдим да. Анан жашына да эстүү болуп эле жүргөн. Быйыл ушу сал чоңойду. Эркин жашоону жакшы көрүп атат да. Анан подружкаларына кошулуп 1-2 жолу үйгө келбей койду. Класс жетекчи экөөбүз барып үйүнөн алып келдик. Мээрим деген, Жанна деген досторум менен. Анан ушу 3-чүсү. 3-жолу жолугуп атат. 3-жолу. Ушу 3-чүсүндө ошол экинчисинде чыгып кеткенде ошо мен айылга кеткенмин. Кеткенде ошо эжемкине кетип атып жана Абыл деген балага жолугуп калыптыр. Астын 1-2 жолу тороп машинасына салып кичинекей кызды алдаган окшойт да, көп сөздөр менен 2-4 саат сүйлөштүк дейт. Сүйлөшүп анан эмеге алып барыптыр үйүнө, ошо бала квартирасына. Ошо арча бешикте турат экен. 260-тын конечныйинде. Ошол жерге алып барып анан мен туура эмес ишти кылганго зорлуктап койгон кызым. Анан мектепке бара албай уялып үйдөн чыгып кетип калды. Ошо 3-чүсүндө кеткенде. Анан ошо кече жакында TikToктон өзү видео чыгарган экен, ошодон достору Жанна деген досу менен сүйлөшүп. Адан кийин ошо милициялар жигит катары болуп таанышып мени кылган экен. Анан ошо баланын Аркулут Жаллабаттын Аксы деген айылдан таап келдик. 3 күн ошол жакта жүрүптүр. Аксыга кимдикине барыптыр? Аксыга ошо буяктан жалдан бир эже менен байке жанагындай карабкага эме кылышат экен. Садага эме жети областы кыдырып ошондой чогуткан байке менен эже экен. Ошолорду ээрчип алып анан ошо Жаллабатка барышыптыр. Биринчи баштаганда эле. Анан ошол жерге барып анан ошол жерден ошо TikTokко кетип атканда жолду тарткан бейминби? Биринчи кетип атышы да ошко деле бар эле келе төрөлгөн. Кетип атты жолду кызыгып TikTokко тарткан. Анан ошо бала милиция бала да бар. Аны кызым билген эмес да. Каерде кетип атасың, эмне кылып атасың деп сураган кызым. Анан ошондон экөө таанышып, анан кайра жолугуп, экөөбүз жакын жолугайлы деп Бишкекке чакырыптыр ол бала. Зорлукталган бала кече саат 2-де кармалыптыр. Ал отурундук немеде бош болчу, камалбай эле. Анан ошо бир тууган байкелери келип кечирип коюңуздар, эми туура эмес кылдык. Биз келин кылайлы деп ошентип атышты. Анан мен болбой койдум ага. Кызым 14 жашар. Мектепти бүтө элек. Анан акча сунуш кылайлы же болсо ошо телефон эме алып берели дешти. Кулак сүйкө тагып келин кылайлы деди. Ага да ынабай койдум. Анан 1-2 жолу келип ошентип кетишти туугандары. Анан бир эме чындыкты эле сүйлөйм деп мен деле бир сом албасам
Анан эми көрө албагандар алдың ана мына дейт. Мага 1 сом кереги жок, мен кызым келечеги керек. Келечегинде мектепти бүтүш керек ал кыз. А мен ага аябай чоң план менен чоңойтком да. Ошо кызым чоңойтуп баратын көрөйүн деп. Ага жете албай калды. Зордуктап коюп туруп атпайсызбы? Андан кийин 5-6 күндөн кийин, бир канча убакыт өткөндөн кийин кайрылып атасыз да милицияга. Жок, 5-6 күн эмес, ошол зорлукталган күн эле ал кызым үйгө келбей 2-3 күн ошо баланын үйүндө болгон. Анан бала жибербей баняга алып барат кызымы, анан ич кийимин ыргыт деп үйрөтөт. Анан ич кийим алып бериптир кызыма, эки турси алып бериптир. Анан носки алып бериптир, бир носки. Ал турсийин мусорга ыргыт деп айтыптыр. Кааласаң жууп тур, аны ыртый дептир. Эми ал балам может ойлойм ба, биз үйүнө барып төшөктөрүн аңтарып, квартирасын текшергенде ошо тергөөчү балдар төшөгүнүн астынан подушкасы коюлган тараптан ошо женский гамаждарды алды да. Көрдүк да, алган жокпуз. Анан кызым айттым, бул сеники эмес билем дедим. Десем, жок апа, меники эмес деди ал. Мен шым өзүмдө деди. Мен толку эле турсийимди жууп ыргыт деген деди. Анан баняга ээрчитип барып жуундурган дейт. Ээрчитип барып өзү жуундуруп, кайра ошо жуунуп бүткөндөн кайра ээрчитип квартирасына алып кеткен. Кызымы бияга айтпай 3 күн алып жүрө берген. Квартирасында ошо бала абай дейт. Ошо кызымды отпайсызбы? Кандайча багып алдыңыз эле? Мен кичинесинде ошо апасы бир аз ичкилик иччи эле. Анан атасы менен ажырашып кеткен ошо кызым, Фатима деген кызым. Анан ошо кызымды мен ошо балам менен чогуу Казакстанда иштечү элек ал кезде. Анан ошол жактан чоңойтуп анан 1 жашка чыккандан кийин бияка келгем ошо жерге. Ошодон бери колумда ошо 14 жыл болду мен чоңойтуп карап ушинтип келем. Негизи ал чыныгы ата-энеси ким болуп? Атасы такыр кайрылган эмес. Атасы белгисиз да, жок негизи. Энеси сизге ким болот? Энеси менин бир тууган сиңдим болот. Бир тууган сиңдиңиз болот да? Ал ошо ооруп мен алгандан мен багып алгам кыз. Анан мектепте дагы мугалимдер, класс жетекчиси, тарбия завучу айтып атат, ошол кезге чейин ошо энесин өлүп калган деп айтып келсиз. Эмне үчүн антип жалган маалымат бергенсиз? Мен ошондой катты ооруган. Азыр деле ушул убакта ооруйт. Эмне болуп ооруйт? Аябай мындай башынан меми алганда көп травма алган. Анан өзүн өзү кармай албайт. Аябай катты ооруйт. Ичкиликке түбүнө берилип кеткен адам өзүн дагы мындай жоопкерчиликтүү эмес да. Анан ошо кыз кыйналып калбасын деп кыз киши болгон үчүн мен багып алгам. Жок, багып алдыңыз. Анан ошол мектепке берүүдө эмне түрткү болду, өлүп калды деп айтууга? Мен ошол такыр бул кыз менен катташпаган. Эне катары мээрим төгүп бир мындай бир нерсе алып берген эмес. Же сураган эмес акыбалын. Өлгөн адамга барабар кылып мамиле кылчу эле да. Мен жиберсем да экөө бетме келише албайт эле. Мен канча чыдап келдим. Ошо кызым эсен аман чоңоюп, бир жерге тынып, жакшы кыз болуп, эстүү кыз болсо экен деп тилечү элем. Билбейм, мына шайтан калдырып ушу бала мөп өткөндөн кийин кызым характери бузулуп калды такыр. Ошо мектеп жетекчилигине энеси өлүп калган дебей эле ушундай абалда деп айтсаңыз болбойт беле? Айтсам болбойт эле. Себеби ал апасы ал кезде аябай катты ооручу эле. Анда ошо нарынга турмушка чыга элек эле. 7 жыл бул төшөктө жатып ооруп калды апаман кийин. Бул катты ооруду да. Алып барбаган жерибиз калган жок. Көкмөк болуп эле, талып эле мынтип жерге тыбырчылап жатып калчу эле. Өзүм билбей. Аябай көп жыл караганбыз байкем экөөбүз, бир тууган байкем бар ошол. Фатима менен сиздин ортоңузда кандайдыр бир келишпестиктер болуп турабы негизи? Эне кыз катары эне бала болуп калдыңыздар да. Мен ушул убакка чейин Кудайга тоба дейм жапжашынакай эле жүргөнбүз. Азыркы учурда ошол кызыңыз менен сүйлөшүп атасызбы Фатима менен? Сүйлөшөм, күнү эле, күн кечинде эле ошол жактан алып келди дегенде түнкү саат 3-кө чейин уктабай күтүп отуруп, күнүгө күттүм да кызым ушу табылчы деп сарсанып. Мына балдарым кандай көрсөм ошондой көрөм мен. Азыр кызыңыз каякта? Азыр кызым ошо мемеде сокулукта ошо мемеде калды. Эле жана соспонттук не деп коет? Соцзащитада же? Ооба. Ошол жакта ошо отурумдук бир баланын соту 1-2 күндө чечилет деп атат, ошого чейин отурумдук ошол жерде калды. Бияка алып келейин десем барбайм апа, ал жерге баргым да келбей калды.
кошуналардан уялам, классташтарыман уялам. Бул жерде жашаганыбызга көп жыл болду. Көбү тааныйт. Ошентип келбей койду бияка. Анан класс жетекчи директори баары эле барышты ал жерге. Тергөөчүлөр да барды. Анан эми кыздын эркине коюңуз дейли, барбаса бияка калтырыңыз дешти, анан калтырып келдим. Эми эмне болот деп ойлойсуз? Өзүңүздүн карамагыңызга аласызбы? Мен эми карамагыма алсам деле болот. Бирок булга мээрим керек болуп атат да. Мындай эркин жашоо көнүп калды. Тез эле көнүп калды. Мээримди ким бере алат? Мээримди жакшы мээрим төккөн мындай жакшы эжелер, көп жакшы адамдар бар демейли. Мен бере албаган мээримди может ошо айлана чөрөдөн алабы деп ойлойм. Ошо эжелердин сөзүн угуп атат азыр ушул убакта. Менин сөзүм эч укпай калды. Сиз айтып атпайсызбы? Жана зордуктоо иштери болду депчи. Ошого далилдер табылдыбы? Табылды, Маалыматыңыз табылган барбы? бар. Ал жерде жездеси болгон ошо баланын үйүндө, ал күбө. Кызым өзү ошону ачык айтып бере алат да. Ошо болгон окуяны. А сизге эмне деп айтты ошол кызыңыз? Ошо кызым болгон окуяны айтып берди. Ошол жерден баарыбыздын кале бир эле мага эмес, баарыбызга эле айтып берди. Бул жерде класс жетекчи, директорлор баары ошо жерге келишти. Ошол үйдө эле баарына айтып берди, тергөөчүлөрдөн бери. Мен ошо бала алып кетип атып, ошо лежанкине бу жерден играга ойнодум эле дейт. 77-нчи мектептин жанында игра бар экен. Ошо жерге кирип ойноп атып, кечирээк чыгып калдым дейт. Анан чыгып кетип атсам эле маршка токтоп калыптыр деди. Анан ошол машина эле жолдун аркы бетинде турган экен, айланып келип алдымы тороду деди. Анан тороп бияка качсам да тороп, бияка качсам да тороп, анан жеткирип коеюн дейт. Анан мейли жеткирсин деп төртүнчү класска чейин түшүп алдым дейт. Анан барсам эжем ачпай койду дейт эшигин. Түнкү саат 11-лерде 12-лерде ким ачат малы? Анан ачпай койду дейт. Кайра үйгө кетсем деп чыгып келатсам дагы тороду дейт, баягы кетпей эле. Тороп эле ошентип туруп ал дейт. Анан экөөбүз сүйлөшүп отуруп калдык дейт 1-2 саат. Анан тааныштык дейт. Жаш дейм, ал да жаш, менин кызым да жаш. Анан башына айланда ар бир суроолорду берип таанышыптыр. Анан үйүнө апарыптыр ошо бала. Анан апаң айтпа деп ошол күнү барган күнү анан түнкү саат 1-2-лерде жасаптыр, ошо жасай турган ишин. Анан кызым корккондон үйгө келбей ошо үйдө жүрө бериптир 3 күн. Азыркы учурда жолдошуңуз менен турасызбы же жалгыз? Жолдошум, ооба, жолдошум менен азыр ошо экинчи турмушум ошо отурумдук жашап, ушул жерде квартирада 4 балам менен жашайм. Анан жанагы бир маалымат түшүп атат дагы, ошол кызыңыздын боюнан алдырды дегенсиз. Ошол боюнча тактап өтсөңүз. Жок, боюнда болгон жок да болжол. Ал жерде бала менен эме кылып келгенден кийин 2 күндөн кийин мешни келди. Ал класс жетекчиде көрдү, мугалимдер деле көрдү. Кызым ошол жерде 3 күн келип токтоду. Боюнда болгон жок. Көрүп отуруп, ооба. Анан тергөөчү балдар менен бара албадык мемеге. Ошо мешни токтосун, анан апарасыз сокулукка деди да. Ошо аборт болуп салды деген сөздөр жүрүп атат. Андай жок, андай алып жалган сөз. Ага барганыбыз деле жок. Кыздын тайжеси анын боюнда болуп калып аборт жасалды деген маалыматты четке какты. Бул окуяга балдардын келечегине кайдыгер мамиле жасап келген оңолбос сокулук акимчилиги күнөөлүү. 1 айдын ичинде аты аталган райондо жашы жете элек балдарга карата 3 зордуктоо кылмыш иши катталган. Жаңы кызматка келген билим берүү жана элим министри Каныбек Иманалиев балдарга кайдыгер мамиле жасабай, келечек муунубуздун туура калыптанып, терең билим алуусуна өбөлгө түзөр. Ушул нукта кете бере турган болсок, болочогубуз бүдөмүк.